Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Biz uşu murasыбызды эмне үчүн жаш өспүрүмдөргө айтып бербейбиз? Мейли, ал доор өттү, ал турмуш өттү. Бирок тарыхты билип жүрүш керек да. Туура. Тарыхты билип жүрсө, өзүнүн түбүн билсе, тамырын билсе, санжыраны билсе, генетиканы билсе, бул улуулуктун белгиси да. Биз эми кул болгон эл эмеспиз да биз. Biz ошол жер суудардын үстөмдүк кылып башкарып жүрүп, ошол ыйман, айкөлдүк, адептүүлүктү кеңири жайылткан аруу элдин урпактарыбыз да. Ошондой сезим пайда болсо, бул жаманбы мисалы. Биз ошондой сезимди жарата албай жатабыз биздин жаш балдарыбызда. Алла эмне болсо эле батышты ыйык тутуп алат, же болбосо дагы бир бөлөк маданиятты улуу деп бүгүн эле жармашып атпайбы. Демек, бул жерде биздин балким билим берүү тармагына дагы өзгөчө бир анализ жасап, анан кандай болгондо ушул биздин кийинки муундарды, баягы келечек муундарыбызды ушул сезимде тарбиялоонун жолун издешибиз керек го дейм. Ал турат да. Бу жерде бөлөк элдер деле ушундай аракет кылса, майнап чыкпайт. Себеби жок да. Аталган эмес да. Мен эми ал улуттарды айтпай эле коеюн атап. Алар кааласа да мындайды таппайт да. Бизде бар болуп атпайбы? Бирок ошо колдоо бар алтын баркы жок болуп, ушундай болуп атат. Эмете албай атабыз да, ошону жаш муундарга жеткизе албай атабыз. Бүгүн жанагы орто билим берүү мектептеринде. Бул эмес, бак эле совет доорунда бекитилген программа менен окутуп атат. Айтып атат, жана Куликовский битип андай мындай деп айтып атпайбы? Жанагы Аляска деген. Бул Аласка да. Ошо Тынч деңиздин жээң бүт эле аска-соо болгондо карт кетпеген. Аласка деп атат, Саратов деген, Сары тоо деген, Балкаш деген көл, Балык аш болгон. Балык аш болгон. Карабайсың али жер суулардын аттары биздин менен тамырыбызды көрсөтүп турат, бадыр айтып. Биз айтып атабыз, жок, бул биздики эмеспиз деп атабыз да. Бул бөлөктүкү деп атабыз. Өткөндө дагы бир кызык окуя болду. Кытайга барып, анан Акчийде бир акчейлик жигиттердин үйүндө отуруп, анан мен сурап калышты да, мындан аркы маршрутуңуз кандай болот? Анан айттым, Үрүмчүгө барам, андан ары Куту бийге барам, анан Манас шаарына барам десем, бир жигит айтат, Манастын бизге тиешеси жок деди. Анан айттым, кечирип коесуз, кандайча тиешеси жок? Манас деген өзү кимдики? Десем, анан уялып калышты. Анан эртең менен малга бата кылып коелу дейт, анан кече уят болуп калдык, ушу бир тайды эме кылып коелу деп атпай. Анан бул нерсе баягы сөзгө баягы сынгандар да. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда сөзгө сынуу деген, сөзгө жыгылуу деген чынында жок эле болуп калды да. Жанагы коммунисттик идеология менен кошо көп нерсебиз, көп улуттук баалуулуктарыбыз жоголуп калды да. Анан мен ойлойм, эми келечек муундарга азырда болсо кеч эмес. Мынакей Россиядан эле чыккан ошол Алтайдын картасы, мынакей Хакасиянын картасы, Туванын картасы, башка карталарда мына бул жердеги Тажикстан, Өзбекстанда деле кыргызча аталыштагы эмелер бүгүнкү жер сууаттары бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Кече алмаштырып атса, мурдагы карталарында бар да. Мазарлардын аттары, күмбөстөрдүн аттары. Туура. Ферганага барсаңыз, мына кайсы мазар, кайсы күмбөс? Кыргыздын баатырынын же бир олия болгон кыргызда. Эми аны эч ким жокко чыгара албайт экен, ыйык болуп көкүрөгү сиңип калат экен. Ага тие албайсың. Өзбекстанда тиги
Ноокат районуна барып, анан Кулатов совхозунун биягында чек арадан өткөндөн кийин ошо бир кыргыз айыл деп айтышты. Бакай деп аталат экен. Айыл Бакай деп аталат экен Өзбекстан территориясында. Кыргызстан территориясында Бакай булак деген булак бар экен. Тажикстанда жанагы эле жерде Кошой конгон деген жер бар экен. Демек Кошой атабыз ат башыдан болгону менен балким барганда бир конуп кеткен жерди ошо Кошой конгон деп атап калган да. Анан бул аталыштар муну карталардын бетинде бүгүнкү күндө тургандыктан биз ушу жаш муундарыбызды, жаштарыбызды деги эле кыргыз баласын айнан-айндар көзүңөрдү ачып туруп бир картаны карап койгулачы. Анан өзүңдүн ким экениңди, ата бабаңдын ким болгонун билесиң деген сезимге алып келишибиз керек окшойт. Туура. Бул жанагы 2000 жыл тарыхты чагылдырбайт. Бул 6000, 7000 жыл тарыхты чагылдырып атпайбы? Жана дөбө маданияттардын баарынын аттары ушу биздин кыргыздын аттары менен байланышып атат. Тарыхка кирди. Бирок аны кыргыздыкы деп айтпайт да. Кыргыздыкы деп айтпайт. Биз кыргыз айтып атабыз. Жок, биздеги тиешеси жок дегенде мамиле кылып атабыз да. Ошон үчүн бизге бабаларыбыз улуу дөөлөт калтырган экен. Биз ошо дөөлөттөн кабарыбыз жок болуп жүрүп атпайбызбы азыр? Биз ошону билсек, ошо мурас менен даңктасак бабаларыбызды, ошондо биз өзүбүз бакталат билек. Мүмкүн. Биз азыр өзүбүздү 3-чү катардагы, 5-чи катардагы эл болуп сезип, өзүбүздүн опу тоодой тарыхыбыз жатат. Жер суулардын аттары бадырайып турат кыргызда. Аны биз эмне үчүн сөз кылбайбыз? Мына ушул эми кемчиликтердин баягы жоюлушун биздин колубузда, биздин замандаштарыбыздын колунда болуш керек. Эми биз мынакей ойлонуп ушул тарыхыбызды тактоодо, мына бүгүнкү күндө тарыхыбызды тактап жаңы тарыхый эмгектерди жазып, окуу куралдарын жараталы деп аракет кылып аткан мезгилде, мына ушуга дагы биздин окумуштуулар көңүлүн буруп, анан келечекте тарыхыбыз дагы такталат деп ойлойм да. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калды, бир пас эле өтүп кеткендей болду. Ага ушу сөздүн акырында биздин телекөрүүчүлөргө бир кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз. Бир эле сөз айтат элем. Жер суулардын аттары бул талашсыз далилдеген кыргыздын тамыры. Биздин тамырыбыз өтө терең кеткен. Терең кеткен жалаң эле Алтай эмес, жалаң эле Ала тоо эмес. Биздин бабаларыбыздын, биздин улутубуздун, биздин тамырыбыз жатат чалкып Непалда, Индияда, Кытайда, бизде жатат Кавказда. Биз ошол улуу бабаларыбыздын тарыхы менен сыйынып таанышыбыз керек. Ошого таянышыбыз керек. Ошого таянып келечекке жол табышыбыз керек. Мен ушундай каалоо тилекти айтат элем.